Назарыңыздарда Кыргыз улуттук манас театрынын дастанчылары менен биргеликте бүгүн Улуу Доор аталышындагы долбоорубузду баштаганы турабыз. Курманбек менен кошо барбай жатып алган кыр жигитти таң калам да. Алабыз эч душманга кургулбай элди асырап багабыз деген экен. Кырк жигиттин арасында баатырлары дагы жана бирөөнүн айтканынан чыга албаган коркоктору да болгон эле да. Элинин баардыгы жарданып, кары жашы дебей үйүлүшүп, аман келгенде сүйүнүшүп, калмакты каратып болжолоп келгенде жетин арышпай жүрөт баары. Бул сага чейин дейт да, далай баатырлар келген. Далай баатырлар келип кайра кеткен. А сен ашыкча мактап атасың ушул баатырыңды көрөйүн деген сыяктуу. Бирөө да жеңе алган эмес. Бирөө да жеңе алган эмес деп айтып атпайбы? Үчүнчүдөн болсо Акбай аман жер бөлдү, ажыратып эл бөлдү. Анык балам деп жүрсөм арам санаа төрөлдү деп Тейиткан өзү айткандай, үй ичине үй тигип, өзүнө ак коргон салдырып, кандыкка тете бийлик жүргүзө баштаган. Жамандыкты мындай чоң бир өткүн нерсени ошол өгөйүнө салып берген да. Эми таң калыштуу суроо неге өгөйлөр мындайсыздар? Ала тоону жердеген алышып адам жеңбеген, ат тердигиндей жеринде ар качан жоого бербеген. Ала тоодой көрүнүп ак калпак кыргыз эл деген, аргымак минип дуулатып, ат жалын желге чуулатып, Азиянын арстаны аталып келген арбаңыздар кыргыз журтчулугу. Назарыңыздарда Кыргыз улуттук манас театрынын дастанчылары менен биргеликте бүгүн Улуу Доор аталышындагы долбоорубузду баштаганы турабыз. Эң алгач эле дастанчылар менен тааныштыра өтөйүн. Мына сол жагымда кадимки ат башыны жердеген алышкан жоого намыс бербеген Кошойдун элинен Тынчтыкбек Курманбек уулу деген агабыз. Андан нары өткөндө кең нарындын сулуусу Кеңпейил кызы ушул Гүлина Калыгулова. Андан кийин эле кадимки Жумгалды жердеген Таттыбүбү энебиздин из басарлары артында калган сулуулары, үй бүлөнүн улуулары, нурлуулары Перизат Кемелова. Андан кийинки кадимки эл артисти, казактардын калк артисти, СССРдин эл артисти Эстебестин айылынан Эсенбек Миталип уулу. Жана Өзгөндүн өзгөчө өнөрүнүн ээси, Өзгөндүн сулуусу Нуржан Түмөнбаева. Андан ары өткөндө кадимки Нарындын болот кулуну, мунун алтындан болот тууру, кадимкидей дастанчы болуп жетилип калган Имамбек Жээнбеков. Кадимки Жалалабадты жердеген жакшы кыргыз эл деген Жолболду Алыбаев атабыздын из басары жана жолун улаганы, түптөн түпкө кураганы Нурсултан Кадыралиев. Андан бери жылганда, сөздү кынап турганда, дастанчылардын жаңы эле ушул тобун толуктап келген Алтынбек Каленов агабыз. Андан бери жылганда кадимки жогоруда айтып өткөндөй Эстебес атабыздын Алымкул Замирбек Анатай, Замирбек аталарыбыздын жолун жолдоп келе жаткан кадимки жаш дастанчы Канат Жанат уулу. Орустар эле жаңылап келсем, кыргыздар эле жаңылап турбайбы? Анды уйкашпай болосуңар. Орустар ушинтип. Канат уулу Жанат дастанчыбыз. Андан бери жылганда мына оң жагымда Бермет Калиева деген эжебиз олтурат. Бул кадимки Жумгалдын болот сулуусу, Жумгалдын болот нурлуусу, үйгө кирип келгенде пейили ысык жылуусу дегенде. Андан кийин өзүмө келсем, ушул топтун жетекчиси кадимки Таластын кулуну Ак калпак кыргыздын уулу Токтоболот уулу Улукбекмин.
Мына ушул дастанчылар менен биргеликте бүгүн буйруса Улуудоор аталышындагы долбоорубузду тартканы турабыз. Бул долбоордун алкагында буга чейин комуздун коштоосунда ыр түрүндө гана дастандар, кенжепостор айтылып келген болсо, ал эми бул долбоордун жүрүшүндө буйруса дастандарды жана кенжепосторду талкуу жана ой жүгүртүү, ой толгоо жана ошондой эле комуз менен аткаруулар багытында болот. Буйруса биз менен эфирде болуңуздар. Бул саамалыкта Курманбек эпосун кадимки Калга Киев менен Сарыгунан Дыйганбаевдин варианты боюнча сиздерге жеткирип берүүнүн алдында турабыз. Анда эмесе эфирибизди баштадык. Курманбекте калбадыңыз бул. Ошо Курманбекте таң калам да. Дөлөн хан баштаган 6000 калмак кыргыздарды басып кирерде Курманбек менен кошо барбай жатып алган кырк жигитке таң калам да. Ошончо элдин намысы үчүн чыкса болмок да Курманбек менен чогучу. Жок, ал Курманбек баатыр тел тураты жок. Баары бир жеңилет деп барбай койшондо. Жок, бул жерден сизге кошула албайм байкем. Ошол Кое турула жигиттер, окуя башынан болсун, ушу көрүүчүлөр, угуучулар түшүнбөй калбасын. Анда эмесе окуяны башынан баштап Калга Киевдин вариантында кандай окуя жүрүштө баяндалат, анда эмесе ошондон баштайлы. Алдыңыздарда Жанат Канатуулу баштап бермекчи. Келиңиздер анда, баягы башынан болсун дейт. Баягы кыргыздын Кыпчак урусунан чыккан Тейитхан карыганча балалуу болбой зарлап жүрөт дейт. Карыганда баягы жараткандын буйругу менен Кудайдын каалоосу менен балалуу болуп, атын Курманбек коёт. Курманбек 12 жашка чыкканда жанына 40 чоро топтоп, балтырет тол балак чагы болуп 40 чоро эмес 40 чоро топтойт дейт. Ошентип баягы 12 жашка толгондо согуштук машка, ыкмаларга маш кылып, 20 жашка чыкканда 40 жигитин топтоп алып, 40 жигитке кайрылып турат дейт. Кыргыздан баягы калмактардан өткөн өштү, кеткен кек талал деп Курманбектин сөз баштап турган жерде. Ай, баракелде. Бали. Енеден жалгыз туулу верезеге мен жеттим, жалындың эрдим белгиси, жалтанбай туусот жоо бетин, касташкан душман көп экен, не калкалайы келчетин, туйгундарым жүргүнүң душмандын көзүн каратпай, туу көтөрүп чыгалы дүнүйө бүлкүн таратпай, убалын ойлоп көп элдин уйкудан безем таң атпай. Айланайын жигиттер, аттанып чыксак жол болсун, алдыма жолдум чаларган 40 жигиттин жол бурсун, кылкылдаган кол көрсө чаябы жол бурсун, калмакка сүрдү болсун деп калкан тактым далдыңа, кыргыйдай илгири болсун деп кылгыч бир тактым далдыңа, 40 жол бурсун табылдың, кыраның менин багыма, жанаябай киредик, жат душманга жабыла, куш салсак бирге салабыз, курбулаш өскөн балабыз, курушту болсок барыбыз, батырлык бактың алабыз, эч душманга кургулбай элди асырап багабыз деген экен. Кыргыз жигитке Курманбек ушинтип кайрылып атат да. Анан менде бир суроо бар. Көпчүлүктө ушул суроо болсо керек. Не себептен ушу Курманбек калмакка барам дегенде атасы Тейитхан неге каршы чыгып атат? Ушуга жооп берип койсоңуздар угуучулар үчүн. Анын дагы бир жолу болушу мүмкүн эми. Эми ачыгын айтканда Тейитхан коркок болгон, анын санасында жылдагыдай калмактарга салык төлөп, алым берип, тынч эле жата бергиси келген. Ошол себептен да корксо керек деп ойлойм да. Дагы толуктоо ойлор барбы? Карыгандар тапкан баласын жоготуп алуудан корккондор. Себеби калмак эле ар жагы Кытайга, бер жагы Кашкарга сес көрсөтүп үстөмдүк кылып турганда. Алардын жанагы эр сайышта эч кимге жеңилбеген, намыс бербеген Экес деген баатыр болгон. Ошол Экес менен Курманбек баатыр беттешсе, жаш баланы майып кылып коёбу деп корккондо. Кандай дейсиңер? Туура айтасыз Тынчтык байке. Негизи баягы Тейитхандын мындай да кооптонуусу болгонбу деп ойлойм да менчи. Жана сиз айткандай ошол учурда калмактар баягы дүйнөнү багындырган, дүйнөдөгү мен деген күчтүү мамлекеттердин катарын толуктаган мыкты эл болгон да. Анан Курманбек өзү жаш болсо, анан ошол калмактарга барып чуу салып, баягы бүтүндөй кыргыз элине
залакасы тийип калабы деп корккон да. чын Эме Курманбектин ишенгени дагы бул 40 жигит болгон. Анан ошо 40 жигит Курманбек калмактарга баратканда ошо 40 жигит дем берип сүрөп турган жер бар. Ошол жагын уруксат берсеңиздер, мен айтып койсом, ай баракелде. Жигиттин Курманбек айтып турган жеринен, Бактылуу балбан батырым, биз 40 жигит жакыным, адамдын көнүн курчута тайтып турган акылың, аталаштан артыгым, айбаты сүрдү жакыным, кир десең кошо киребиз, жүр десең кошо жүрөбүз, жодо сүрдү береним, жоругумду билебиз, айчылык жолго жөнөсөк, батыр амандыкты тилербиз, жортучу болсоң калмака, даярбыз бирге бармака, кылчаңдасаң тапшыргын, тузуң менен арбака, белгилүү берен Курманбек, ойлонбогун эч капаң. Бале. ай баракелде. Негизи жана 40 жигиттин арасындачы, жана Манаста айтылгандай, түнкүсүн сыртка чыкпаган коркок чоро дагы бар, бокко куурай саял кыз чоркок чоро дагы бар, жалпы журтка ар дайым даана чоро дагы бар, акыл эси туптунук даана чоро дагы бар дегендей, 40 жигиттин арасында баатырлары дагы жана бирөөнүн айтканынан чыга албаган коркоктору да болгон эле да. Туура. Ак сөз. Курманбек 40 жигиттин ар өнөрүн пайдалана билгендиктен калмактарга өзү менен бирге ала чыкканда. Анда эмесе ошол 40 жигити менен калмактарга аттанып, шаттанып чыгып калган жагынан кыздар аткарып берип коелу. Ай баракелде. Жол жүрүш, Шардан чыкты шартылдап, кылга башта жаркылдап, 40 жигиттин колунда 40 найзасы калкылдап, жай саратан ысыкта, кечке жакын салкындап, үзөңгү бутта кагышып, чаң созулта жарышып, оюн күлкү тамаша, эки-экиден 40 жигит эңише түшүп чабышып, ашык бара жатышат, катар-катар белдерди, аралаша тамаша, жайлоодо жаткан элдерди, жарыштырып баратат жанындагы эрлерди, теке жомарт тердебиз, эл торатын алдында, катуу жүрөт жарышып, түн мезгили салкында, 40 жигитти шердентип чыгарат бирден чалганга. ай баракелде. Ошентип аттанып чыгып калышат экен. Мына ушинтип жанагы кыздар айтып өткөндөй жогоруда 40 жигит менен Курманбек бири-биринин сөзүн купташып, бири-бирине дагы да жакын ыкташып, анан кийин шатыран шатман жолго чыгат да. Муну ошентип Кара тоонун чегине калмактардын жерине, кыргыз менен калмактын кошулушкан жерине, Кара тоодо кароолдо турган кароолчуну кармап алып Курманбек сес көрсөтүп, муну ошондо Кыргыздан чыккан Курманбек баатыр келе жатат. Экез баатырың менен Дөлөн ханыңа айтып баргын. Буга чейин Кыргыздан алган алдындын жана салыктын баарысын төлөп берсин. Жада калса эки эселеп төлөсүн. Антпесе 12 күнү күтөмүн. 12 күндө келбесе оту менен жылкыңа оюм менен тиемин. Ойронуңду чыгарып ордосуна киремин. Алышам десе эгерде аябастан камынсын. Эгерде багынып берем десе анда айласы жок багынсын деп анан жанагы 40 жигит менен Курманбек кароолчуну жөнөтөт да. Бул жеринен Нуржан эже сиз айтып берсеңиз. Ошондо бул кабарчынын сөзүн угуп, Дөлөн хан ачуусу келип, ошол жерден кароолчуну өлтүрөт экен дагы, Экез баатырын ээрчитип 6000 аскерин жыйып, бул Кыпчактан келген 40 жигит калдайган калмактарды кантип чаап алмак эле деп баягы ачуусу менен бул Курманбек менен беттешүүгө жөнөп калат экен. Ошол кезде дагычы Нуржан эже Экез баатырдын бир тайсалдап айткан сөзү бар эле да. Дөлөн хангачы. Дөлөн төрөм тилимди ал, кеңешиме кулак сал. Жайлашып жакшы жөнөткүн, кайда калбайт бир топ мал. Калың калмак барында мен карган чал, өзүң жаш, өзүңө жолдош табылбас деп баягы тайсалдайт. Себеби дегенде Экез баатыр ошол кезде карып, алдан тайып, 90го чыгып калган кез болот да. Анан Курманбек менен беттешүүдөн тайсалдайт да. Жана кароолчу
Курманбектин кабарын айтып келатса өлтүрүп салып атпайбы, ачууланыпчы. Анын өлтүргөн дагы бир себеби бар болчу да. Анткени жана Курманбек менен кыргыз жигиттен коркуп калгандан кийин анын сөөлөтүн көрүп алып, түрүн көрүп алып, сүрүн көрүп алып, жанагы Экез Баатыр менен Дөлөн ханга аябай мактап барат да. Ушундай жаш болсо дагы арстан түрү бар экен, ажыдаар сүрү бар экен. Бул калмактын баарын чабып алчудай деп. Анан сен эмнеге бизде эмне жөн эле элди ойлоп атасыңбы деп анан кийин жанагы ачууланып кароолчуну өлтүрүп салган ошондон да. Эми андан нары улантайлы. Жанагы 6000 аскерди баштап, ак асабасын аштап, мына ошондо Экез Баатыры көз болуп, Дөлөн ханы төш болуп, жер майышкан колдун келе жатканын көрүп алып, Курманбек маңдайы жаркып, таңдайы балкып, Курманбек кыргыз жигитке айтып атат дейт да ошондо. Баракелде баатырлар, бакты берсин Кудайым, баатыр сынган калмактын башына салам убайым. Капыр калмак бет келсе кантип карап турайын. Карганы көргөн бүркүттөй калмактын башын жулайын. Качанкы элдин кайгысын каны менен жубайын. Карап тургун баатырлар калмакка жеге чыгайын. Камбылы чыкса суурулуп, кандеке башын тыгайын дейт да. Камбыл деген сөз азыркылардын сөзү менен культурист дегенди берет. Кыргыздын чыныгы кыргызчасы камбыл. Камбылы чыкса суурулуп, кандеке башын тыгайын. Ак найзамды батырып, атынан жерге жыгайын деп. Мына ошондо кыргыз жигитти согуш мындай болот, карап тургула деп анан кийин кыргыз жигит таштап коюп, жанагы найза учунан от күйгүзүп, мына ошондо качырып калат да Экез Баатырды. Курманбектин жанагы жаштык сүрүн көрүп алып, жаштык түрүн көрүп алып, мына ошондо Баатыр Экез ойлоп барбаймын деп айта албай, хандын сөзүн кайтарбай, ишенип турган өзүнө хан ишенчин майтарбай, ичинен Баатыр сызылды, карылыктан кысылды. 80ден ашып карыдым, сеңирдей элем арыдым. 80де түшүп сайышка сестенип ичтен таарыдым. 90го таяп карыдым, тоодой элем арыдым. 90до түшүп сайышка толгонуп ичтен таарыдым. Ушу жашта сайышсам кайдан эми жарыдым деген ой менен ичиндеги өкүтүн мына ошондо Дөлөн ханга айта албай, кантсе дагы баатыр жан эмесмин, мына ошондо баатырлыгына таянып Курманбекти кошо качырып келет. Эки баатыр канча бир топ убакытка чейин найзалашып, кылычташып, анан экөө кубалашып тең бара жаткан жеринен Курманбек тел торунун оозун акырын тарта коюп, ушу каарыган чалды бүгүн качырсам оңбосмун. Эгерим эки болбосмун деп анан кийин алдына өткөрүп жиберип, артына калганда акырын ак найзаны бөйрөккө малып, мына ошондо Экез Баатырды аттан кулатат да. Бирок Экез Баатырдын өлөрү белгилүү болчу. Анткени жогоруда Улуг агам айткандай, жанагы Дөлөн ханга жана Жоок аттанар алдында Дөлөн ханга карылыгын айтып, мурдагыдай жоого ал күчү жок экенин билдирип, бир аз жалтактап турган болчу да. Чын. Анда эмесе ошол Экез Баатыры өлдү. Эми Экез Баатырынын өлгөнүнө чыдабай Дөлөн хан да качырып келет. Ошол жерин Нукем айтып берсин, Рас. Ямчканы унутуп калсın. Ошондо Экезден Дөлөн айрылып, эси кетип кайгырып, баатырынан айрылып, баш ооруп кайгырып, Курманбекти өзү качырып кирди дейт. Эй, баракелде. Өзү качырып кирди айкырып деп. Курманбек Дөлөн беттешти, кыргыз калмак кектешти, ким жыгылат, ким саят, жыгылышын чектешти. Курманбек Дөлөн баатырлары найзалары карышып, бир беттешип алышып, күчердигин сынашты, бакталайга салышып, кайра кирди беттешип, күчердигин таанышып. Хан Дөлөндүн толпары качкы болгон карала, кача баштап кайранат, сыр алдырды балага. Жалтанчагын билген соң бала баатыр Курманбек качырып кирди жанада. Кый сөбөдөн бир сайдың айла таппай кылчайды, эси кетип Дөлөндүн үзөңгүдөн буттайдың. Баракелде. Курманбек баатыр өзү 20 жаштын тегерегиндеги жаш бала болсо дагы эки баатырга уда сайышка чыгып, бирөөсүн өлтүрүп, бирин жарадар кылды, баракелде.
Эми бул жерде илгерки баатырлардын баатыр болушуна бирден бир себеби алдындагы аты болгон экен да. Бул жерде деле Дөлөн хандын карала тулпары жалтанчаак болгондугун пайдаланып, Курманбек Дөлөн ханды жарадар кылып атат да. Туура, туура. Курманбек да өзү ушундай тагдырга кийин түшүп болоорун ойлобосо керек. Ойлогон жок да. Баатыр ойлогон жок да. Негизи Калгакиевдин вариантында ушу тел тор аттуу укмуш сүрөттөп берет да. Теке жоомар тел тору тегиз мүчө кең сору, теңдик бербей кууганга темселеткен көп жоону, же болбосо теңдик бербей кууганда тебелеткен көп жоону деп атат да. Анан ушул тел тор ат кандай касиетке ээ экени, кандай күчкө ээ экени, канча аттан артык экени, мунун баарысы жанагы ооганга баратып үргөнч суусун кечип аткан жеринде сүрөттөп берет. Ошол жерден кененирээк кайрылар. Азыр окуяны улантып берели. Окуяны андан ары улайлан да. Ошондо баягы жарадар болуп качкан Дөлөн ханды көргөн кырк жигит жалпаламан ат коюп Курманбек баатыр баш болуп чиркин жанагы кара таандай калмактарды кырып кирет. Анан 2 күндөн бери кан кусуп жаткан Дөлөн хан кой мындай болбойт. Минтип жатып берсем калмактын баары кырылып бүтөт го деп элчи Селбекти чакырып 40 араба алтын, 40 араба күмүш жүктөтүп Курманбекке жөнөтүп, жылына салык төлөөгө Курманбек менен макулдашып, Курманбекти баягы ханга ылайык сый көрсөтүп, урмат кылып, көп күн конок кылып андан ары узатып коет. Баракелде. Ошол кезде Кашкардын ханы Аккан Курманбектин калмакты камап, Экез баатырды сайып өлтүрүп, Дөлөн ханды жаралуу кылып алым алып чыкканын угуп, Керней Сурнай менен достошуу максатында көк бөрү тарттырып алдынан тосуп чыгат да. Алдынан чыга. Ушул жердечи мындай элдерде да бир мындай суроо калып кетиши мүмкүн да. Баягы Курманбек калмактарга баратканда эмне үчүн Аккан барган жок да. Ошол калмак баягы чоң жоо да бул. Ошол Аккан үчүн дагы, Курманбек үчүн дагы калмак чоң жоо болуп атса, Курманбек ошол жака баратса, эмне үчүн калмакка баратканда кошулбайт анан баягы калмакты жеңип келатканда кошомат кылгансып, шаан шөкөт менен эле алдынан эмне үчүн тосуп чыгат да. Достошом деп, Достошом деп, түштөн кийин. Ошо да. Бул темага жооп берип кетейин. Негизи жанагы кыздар башында айтып өтпөдү беле, жанагы шаардан чыкты шартылдап, туулга башта жаркылдап депчи. Ошентип калмакка аттанып баратканда Курманбек 40 жигитке жерлерди тааныштырып кетет да. Бул жерди Текес дейт, берди Кыяс дейт, берди Кашкар дейт. Кашкардын ханы Аккан өз элин жакшы баккан деп айтат да. Аккан менен азыр достошоюн деген ниетим бар дейт. Бирок азыр достошсом калмактарга баратып бул кол сурады, жардам сурады деп калар дейт да. Андан көрө мен калмакты каратып келе жатканда Аккан менен достошоюн дейт. Ошол эле учурда Аккан дагы жанагы өзү кербен башкарган да, соодагер болгон. Анан кийин жашынан эле жанагы калмак чапкынчыларына кербендерин талатып жиберип, ошондой кордукту көрүп жүргөн учуру болчу. Ошол эле учурда Курманбек баатыр Кыргыздан ушундай Курманбек деген баатыр чыгыптыр. Жаш курагы мен менен эле тең экен. Мен ал менен достошоюн, жана кербендеримди, элимди жакшы асырайын, жакшы карайын деп ошондой ниетте жүргөн. Бирок жанагы калмактарды Курманбек баатыр чаап алып, жана Экез баатырын өлтүрүп, алымын алып, салыгын салып келе жатканда, ошол эле окуя элге дагы дүң болуп кеткен да. Анан ал ошол окуяны уккандан кийин анан Аккан ордуна тура албай калган. Мен сөзсүз дос болушум керек депчи. Андан кийин жанагы Керней Сурнайын тарттырып, көк бөрүсүн чаптырып, ошол жерде Курманбек менен достошуу ниетинде Кашкарга келе жаткан жеринен алдынан тосуп алат да. Экезди жеңгенден кийин деп атат да. Анан ушул жерде дагы бир окуя бар, эми достуктун, марттыктын, жоомарттыктын белгиси да. Мисалы Берешен деп айтып коет. Берешен деген сөз бирөө сураса берет да, жок дебейт да. Жоомарт деген, март деген бул суратпай берген да. Анан жанагы калмактан алган алымын, жана салыктын баарысын, алтын күмүштөрдүчү Курманбек менен Аккан экөө антташып дос болуп атпайбы? Ошондо калмактан алган алымдын жана салыктын жартысын достуктун белгиси иретинде Акканга калтырып кетет да Курманбек. Ушундай да окуялар бар. Ошондо
40 караваны 40 карава алтын 40 араба алып келип атат. Демек тияктан 80 араба алтын, 80 араба күмүш. Аялдардын кулагында болгон алтын күмүштө бере алган. Болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Ал кезде баарысы материалдуу болгон да. Алып сатып анан бири кампага бир сандыкка чогулткан. Азыр болсо банкка салып коет атпайбы? Ошолокто азык кетти, банктар чаап кетти. Баарын ноль колтурусуп кеткен. Алып келдилер. Анда эмесе окуяны андан ары улайлы. Ошондо Аккан Курманбекти тосуп алып айтып турган жери. Кара башы каркалтын хан Курманбек аманда калмакка кыргын салды деп уктум милли кабарды. 10 күндөн бери жол тостум, бүгүн араң баш коштум, жүзүн көрүп турамын, эр Курманбек жол борстун, кучакташып дос болом, кырчылдашар жол болсоң сен болорсуң жолдошум. Деп экөө антташып достошуп Аккан Курманбекти жөнөтөт. Курманбек элине келди. Элинин баардыгы жарданып, кары жашы дебей үйлүшүп, аман келгенде сүйүнүшүп, калмакты каратып олжолоп келгенде жетин алышпай жүрөт баары. Ошол кезде атасы Тейтбек уулунун кылган эрдигине кубанып, эли менен кошо тосуп албай, тактыдан түшпөй, сарайдан чыкпай таарынып отурган кез эле. Ошо эмнеге таарынат дейм да? Атасынын эзелки душманын чаап, эл намысын көтөрүп келип атса, баласы үчүн сыймыктаныш керек эле да. Туура. Атасы Тейтбек таарынып отурганда Курманбек баласы келип атасына айтып турган жери. Арбаңыз жаннаттан, амансызбы канатта, алдыңа келген убагым алысты жолдон мен ата, алынгандай удум деп амандашпай сен капа, жакшысызбы жаннатта, жаркырап тийген таң ата, жабылып тоскон эл менен жарданып тоспой каната, жаныңан аман келгенде жай сурабай сен капа, мен алыста жүргөндө тынчыңды бирөөң алдыбы, эл талашып сен менен же түйшүктү бирөө салдыбы, түнүкүсүн уктатпай же тынчыңды бирөөң алдыбы, же жашалган сулуу токолу кайрадан оруп калдыбы деп ушунча суроолорду жаадыргандан кийин дагы атасы Тейтбек тетир карап отуруп алгандан жаспайт. Ошондо калмактардан олжолоп келген 40 араба алтынды, 40 араба күмүштү жана жер айландыра жүгүрсө чарчабаган күлүктөрдү атасына тартуу кылганда, атасы ордунан ыргып секирип туруп, көөдөнү балкып, көңүлү жаркып, Курманбекке бир канча жакшы сөз айтып, далайга мактап, даалысынан таптап, анан вазирлерине Курманбекке ылайыктуу кыз тапкыла деп буйрук берет экен. Эми ошондо Тейтбек атасы менин оюмча дүйнө көрүн киши болсо керек дем, жанагынча эмени алтын күмүштөрдү көргөндөн кийин. Ошондон кийин тиле Жер айланып жүгүрсө чарчабаган мүлүктөрдү тартып алат экен да. Күмүштөрдү алып келди. Эми ушул жерде Тейтбектин дагы айтканы бар. Жат жалгабайт, өзү өлтүрбөйт, өзүбүздүн эле кыргыздын ичинен кыз тандасын. Курманбекке айткыла деп айтат экен. Анан жанагы элчиси ким эле? Жана Зайырбек, ошо Зайырбекти ошо Курманбекке жөнөтөт экен. Анан кийин ошол Зайырбек келип алып Курманбек айтат да, Курманбек сени көндүрсүн деп, кыргыздын ичинен кыз алсын деп бизди жөнөттү атаң депчи. Кыргыз менен Кыпчактын ичинен тандап кыз ал. Баарысы сени эрдигиңе суктанып турган учуру баарысы сага кызын бербей койбойт деп анан кийин. Муну ошондо Курманбек чок баскандай чоочуп кетип, жооп берип турган жери жана элчиге Эсенбек Митали уулу аткарып берсин. Ай, баракелди. Жана албайм алам деп аткан жерлерин айтчы. Анда мен ошол Курманбектин Зайырбекке берген жообун айтып берейин,
Арага да келген Зайырбек, мунда айтканың кандай кеп, асылдымбы силерге катын алып бергин деп, же мактанган жайым бар беле, бала батыр эрмин деп, кыз керек болсо кыргыздан, кыранын атам өз алсын. Oyuma düştü bir kıyal, oğandan tandap kız alam. Oyuma gel koyu bir gilling, olup kaldı bir balan. Katın alıp bergin dep, kimin ergegen geçtim. Kan teyit pek atama, kaytıp bargın Zayırbek. Kan kuzgurun bol boyt dep, aytıp bargın Zayırbek. Oğandın kanı bak Burhan, opsuz batır dep uğam. Erdiginden işedi, ettese 5000 kol kuğan. Bak burdun жалғыз bir kızı, adamzattın cıldızı. Joruğun aytıp körgöndür, çoruy gelse nur kızı. Kümüşten appak kanı şay giygen ve kırmızı. Деп Зайырбектен ар жолуна салган экен. Ушул окуядан кийин ата менен баланын ортосундагы түшүнбөстүктөр күчөй берет экен да, бири бирине каршылык болгон. Күндөн күнгө ошол учурда Курманбек Оогандын ханы Бакбур деген болгон да. Ошол Бакбур баатыр болуп, биягы Кытайга, биягы Калмакка жана башка элдерге намыс бербей, ер сайыштан, жекеме жекеден эч даалысы жерге тийбеген баатыр болгон да, аттан түшпөгөн. Ошол баатыр артында туяккалары жок болгонуна байланыштуу жалгыз кызы болгон. Анан кокус мен карып калдым. Мен өтүп кете турган болсом, элимди тыштан аңдып турган душмандар чабып алат, элимди басып алат. Андан көрө мен кызым бар экен, дагы жакшы Кудайга шүгүр деп, ушул кызымды жакшы бир менден ашкан баатырга берип, анан ошону күйөө бала кылып, ошол баатырды, ошол аркылуу элимди, жеримди аман сактайын деген ниет менен, анан мени аттан сайып ким түшүрсө ошого кызымды берем деген сөздү таратып жиберет да элге. Анан ошол сөз лакап болуп элге тарап кетип, анан Курманбекке да жетет. Анан жанагы Зайырбек элчиликке келгенде, мен силер айткан кызды албайм деп четке кагып койгон да ошондон да. Анан жанагы Бакбурдун баатырлыгына кызыгып эң биринчиден. Анан жанагы 24 жашында кыргыз жигитин ээрчитип алып, кокус багым жанып кызын алып калсам, калыңын кошо берейин деп, жер жайнаган малды дагы айдап алып, мына ошондо 24 жашында Жазы шаарынан чыгып алып, Ооганга аттанат. Күндөп түндөп жол жүрүп олтуруп 40 күн дегенде жанагы Үргөнч суусуна жетет да. Үргөнч суусу эми Манаста сүрөттөлөт. Үргөнч деген суу экен, үстү көбүк буу экен, уккан жанга чуу экен дейт. Карагай кайың талагып, кечип кирген мал агып, болбосо кечип кирген жан агып, үйдөй болгон чоң таштар агып жатат жалтырап дейт. Болбосо үйдөй болгон балыктар агып жатат жалтырап, караанын көргөн адамдар кечмек түгүл алыстан катып калат калтырап дейт. Ошончолук чоң дарыя да. Анан ошол Үргөнч суусуна жетип, анан жардын башын кулатып, 40 батыр 40 атты сууга чуратып кирген кезде, 40-ыбыз 40 жака агып кетпейли деп. Жанагы тел торунун куйругуна 40 аттарын чылбырынан байлап, кас катары байлашып алып, анан кол чанаштан кош үйлөп алып, канжыгаларына байлап алып, анан жанагы жардын башын кулатып, 40 атты сууга чуратып кирет да. Ошол кезде эми тел торунун өзгөчөлүгүн сүрөттөп берип атпайбы? Ошондо тел тору дейт, суу астына чөкпөгөн балык болду тел тору, суу үстүндө ойногон кайык болду тел тору дейт. Ошол суудан жанагы 40 атты кайык сымал аркы жээкке, аркы үскө сүйрөп чыгат да. Ошентип суудан аман эсен чыккандан кийин, суу болгон кийимин сыккандан кийин, Курманбек сыртынан жымыңдап, ичинен кымыңдап жанагы кыргыз жигитке айтып атпайбы? Ушул жаткан Үргөнчтү менден мурун ким кечкен? Эр Семетей бири кечкен. Кечтирип өткөн Гүлчоро, сүздүрүп өткөн Гүлчоро кечүүнүн жайын билбестен. Ошондон бери канча заман өтсө да, эй жигит, биз өңдөнүп, ким кечкен деп кыргыз жигитке жарданып, ары мактангандай,
жанагы телторунун жалынан сылап ошол түнү жатып калат. Анан элчилерди жөнөтөт, ал жагын жигиттер уландырсын. Нуке, келиңиз. Ошондо Зайырбек элчиликке барат. Жанына жолдошун ээрчитип алып, Курманбектин келгенин Бакбурдун сөзү боюнча эр сайышка чыгып, багы жанса кызы Канышайга үйлөнөрүн билгизип, Бакбурга барат. Экөө кезигип эр сайышты боз бөлтөктүн түзүндө болот деп убадалашышат. Ушул жерден кошумчалай кетейин. Бакбур хандын айткан бир сөзү бар. Алыстан келген арачым абыдан уктум кебиңде, 60 адыр үргөнчтөн араң өттүк дедиңбе. Алары сулуу кыз болсо алып келгин бегиңде. Артык мактап жибердиң, айтып ошо Курманбек бегиңди деп атат да. Ушул баягы бул Бакбур хан айтып атат, мага чейин, бул сага чейин дейт да, далай баатырлар келген. Далай баатырлар келип кайра кеткен. А сен ашыкча мактап атасың ушул баатырыңды, эми көрөйүн деген сыяктуу. Бирөө да жеңе алган эмес. Бирөө да жеңе алган эмес деп айтып атпайбы? Ооба. Ошондо баягы бас төбөнүн босталаада Курманбек Бакбур хандын элине жерине келип, ат ойнотуп туу сайылып турган жерден Бакбур хан колуна түпөктү найза алып, Курманбекти капыстан качырып кирет дейт, күчүн сынамакка. Кара каса тулпарат минип, кара темир зот кийип, качырды Бакбур баланың ат куйругун шарт күйүп, найзасынын учудан жалдындаган от күйүп, бириники каскара, бириники тел турат, бирин ары Бакбур хандын эр Курманбек жаш бала, кыран батыр Курманбек кыргызда уран чакырды, сол бүргүдөн соңдойду сайып өттүң Бакбурду, ат үстүдөн кулаттың мен синген батырды. Ошондо баягы жерге кулап түшкөн Бакбур хан башы көзү бозула чаң болуп, башы айланып маң болуп, бир чети намыстанып, бир чети арданып, карыганым шекилди, мурун найзага сай өт челе мындай далайлаган жетин деп, эмне кыларын биле албай баягы хандын сөзөлгөнчө өзөлсүн дейт. Мурун мени ким чыгып сайза кыздымды берем деген Бакбур хан Курманбекке куткулсун Канышайдай баламды. Эгер Курманбек аман болсо, кийин болот комага каралды деп элин жерин ойлоп, Курманбек менен Канышайдын тойуну көрмөкчү болушат. Баракел жатаң. Эми азыр да ал жанагы арак шарап суудай агып деген, ал кезде жанагы бозо кымыстар суудай эле акса керек. Ал кезде деле шараптар болсо керек, жүзүмдөн жасалган, Ошентип тойдун камын көрүп калышат экен. Ооба, тим боло жер Ошол кезде тойдун камын көрүп атышат дейт. Канышай болсо капаланат. Үргөнчтүн суусун кечип чыкты. Мени сайып чыкты деп, атам бир кайдагы эле балага бере береби деп. Айылдагы бир жакшы сырдашкан Батыйма деген жеңеси болот экен. Ошо жеңесин чакырып алып айтып турган жери. Ай, баракелле. Күйүтүн айтып атат да. Курманбек ким экенин билбейт да. Бермек болдуң ата кем, жолучу келген балага, кагылайын жеңекем, кайгы түштү санага, ички сырдың айтам деп, ээрчитип чыктым талага, бейлим бузуп ата кем, кетирмек болдуң алыска, кантип барсын Бакбур хан, карып калган абышка, ага ини болбогон, талайымдын жогубу, туулгандан жалгыз жаралган маңдайымдын шорубу деп өзү эркек бала болуп төрөлбөй алганына нааразы болуп турган экен. Ошол кезде Канышайдын сөзүн угуп, Батыйма жеңеси Канышайдын көңүлүн жубатып, жошутуп турган жеринен айтып берейин, Эчки туй тегизди, 2 жылда 8-ди, укканым жок кыз бийге, телегейи тегизди, олуту жок жумушка, капа болсоң жакшы ишпи, каруңду кетирип, капалансаң бекерге, мунуңду бошотуп, болбос ишке кекембе, хан баласы кыз бийгеч, жакын калды кетерге, бүгүн кирди кыз бийге,
көйгөгө басып баралык, турдук түрүп шыкалап, тушунан комуз кагалык, туюнбай барып сынайлык, күйөө болчу баланы, көңүлүңө жакпаса ошондо чатак салалык. Ошентип Канышай Батыйма жеңесин ээрчитип алып, Курманбек конок болуп отурган өргөнүн сыртынан аңдып, Курманбектин жүзүн көргөндөн кийин жеңесин карап, байкадыңбы жеңеке, маңдайы барктуу эрекен, бараалына келгенде падыша болчу эрекен, эч өөнү жок көрүндү өмүрлүккө шеригим, мээрлүү берен турбайбы жеңе, коргошундай ээридим деп Курманбекти көрүп жактырып, тойго каршылыгын токтотот. Анан 40 күн 40 түн той болот. Мына той башталат. Сурнай керней тартылып, көкбөрүсүн чап, тарттырып. Ай жеңелер. Ат күлүгүн чаптырып, алыска кабар айттырып. Ошондо Курманбек Канышайды алып келип, Кашкардан Аккан досу келип, тойду башкарат экен Аккан досу. Элге дүңгүрөтө той берип, карып мискин жетим жесир кембагалдардын баарысы тоюнган күн болот экен. Тоюнан бир канча күн өткөндөн кийин калмакка жакын болоюн, чегин коргоюн деп Турпандын жайык талаасын өзүнө ак коргон салдырат экен. Жай турмуштун кызыгына батып, аңылып аркар кийик атып, арадан 6 жыл өтүп кетет. Ошол кезде калмактардан алма албаганына 6 ай өтүп кетиптир. Салык үчүн баягы калмактарга барбай калганына алар кандай ойдо калды экен деп 40 жигитин тел турат сурап келгиле деп атасы Тейитханга Жазы шаарына жөнөтөт экен. Дагы бир нерсени ойлонуп жүрбөсүн калмактар деп, Дагы бир нерсени ойлонуп жүрбөсүн деп, билип келейин деп. Ушул жерден бир ой кетет да. Балким Курманбек баатыр 40 жигитин жөнөтпөй, атасына өзү барса, аталык мээрими ойгонуп, балким тел торатты берет беле деген бир ой келет да. Туура эле ой негизи. Жанагы көзүн көрсө жүз тайыптыр болуп, Ооба. Анда ат сураткан жерине өтөлү анда. Кел Иман. Курманбектин 40 жигити атасынан тел туратын сураса бербей, сакалын силкилдетип, ачуусу келип, атымды бербейм деп айтып турган жери. Атымдыга бербейм 40 жигит, арылдабаң хүргөн катар дейт. Кара ниет кан коргоң ой, кандай акмак ат берет. Ата безер немеден ой, атасыңа кантип күн көрөт. Пейли караң уулумаң, о бере албаймын атымды. Менден жакшың асырай, талкан төгүшкөн жатынды. Менин телим албастан өзүнчөң алса катынды. Атасы Тейит мен болсом, айтканыма көнбөсө. Ару бакта сындырып ой, душманынча көрбөсө. Мындай бала курусун, көңүлүм тынбай төлбөсө. Ару бак тилим алган жок, айтканыма барган жок. Атышып жүрүп Курманбек ой, калмакта өлсөң арман жок. Тодой болсун алтыным ой, томуктай берер жардам жок. Деп баласын каргап, көөдөн найзаң аралап, көкүрөгүн жаралап, көп калмактар ханыңды көкбөрү тартсын талалап. Жүрөгүн найзаң аралап, жүлүнүн кошо жаралап, жүрөгүнөн каракан көп куюсун салалап. Ак баяман жер бөлдү, ажыратып эл бөлдү. Анык балам деп жүрсөм арам сана төрөлдү. Мындай ата безердин түрүндө жүзүн көрөмбү. Өлүп кетсем торатка сөөгүмдү жүктөтөм. Тувардан тууну жайылтып душманыма тиктетем. Ак олпокту бербеймин, сөөгүмө жаптырам. Дүнүйөмдү коротуп Курманбекке бергенче кул күнүмө тапшырам. Көп кечикпей ханыңа кайтып баргын 40 жигит. Каргады сен атаңды айтып баргын 40 жигит деп 40 жигитти жолго салат да. Эми карганда тапкан жалгыз баласын ушунча каргаган өкүнүштүү. Ушундай да адамдар болот экен да жашоодо. Баягы бул жерде дагы бирок сиз айтканыңыздай, бул жерде Тейитхандын дагы кайсы бир деңгээлде чындыгы бар да. Мисалы, биринчиден жортуулга аттанганда атасынын тилин албай, анда дагы эл намысы үчүн аттанган. Экинчиден кыргыз элинен тандап кыз алсын десе, атасынын сунушун четке кагып, оогандан барып кыз алган. Үчүнчүдөн болсо, ак баяман жер бөлдү, ажыратып эл бөлдү. Анык балам деп жүрсөм арам сана төрөлдү деп Тейитхан өзү айткандай, үй ичине үй тигип, өзүнө ак коргон салдырып, хандыкка тете бийлик жүргүзө баштаган Курманбек. Ошол иштин баары Тейитханга бир саясий соккудай туюлган да. Курманбектин оюнда болсо, элди
туштан келген жоодон сактап, атасына жардам берип, намысы тапталган элди бийик көтөрүп, баардык элге сөз өткөн улуу элге айландыргысы келген. Экөөнүн ою бир жерден чыкпай калып атпай карабайсыздар. Арман десең, экөө бири-бирин түшүнүшпөй калганда, түшүнүшсө сон болбойт. Оокат кыла беришмек да Шакар. Бирок бул жерде эң эле өкүнүчтүүсү, ошол ата баланын ортосуна, бир кичинекей мамлекеттин ортосуна үйдүн ичинен душман чыгып, кыргызда бир сөз бар го. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өзүнөн чыккан жат жаман депчи, өзүнүн душмандары чыга баштайт. Ата баланын ортосуна ар кандай ушактарды айтып, ата баланын ортосуна кадимкидей карасыз салганды көздөгөндөр болгон. Бирок эң таң калыштуусу ошолордун сап башында турган Курманбектин өгөй энеси болгон. Жалпы эле билгенде Курманбектин өзүнүн энеси Зулайка жаштайынан каза болуп калып, өгөй энесинин колунда калган. Өгөй энеси баары бир өгөйлөп, Курманбектин жаман сапаттарын, жаман жактарын баарын атасын жеткирип бара берип, ата баланын ортосуна ушул жамандыкты, мындай чоң бир өткүл нерсени ошол өгөй энеси алып берген да. Май чачып турган экен да. Эми таң калыштуу суроо, неге өгөйлөр мындайсыздар? Тамаша. Анан баягы кырк жигит чалдын сөзүн угуп, кетенчиктеп жылып эшикке чыгып, ажалдан аман калдык деп Курманбекке келип, Тейиткандын баягы каргаганын айтып берип турган жери. Айланайым бегибиз, атамале барып жигиттер, атын сура дедиңиз, ат бербек тургай каргадың, алгачандан берки кегиңиз, атаңыз Тейиткан менен ажыраптыр чегиңиз, кас душмандай каргады, каргышын сагаң арнады, карап турган эл журтуң башын чайкап зарлады, 40 жигитиң кыйдалып ичинде калдың арманы, атаңыз карик чан беле, аяганы мал беле, нети бүзүк киши экен, неден көнү кан деле, нети түзүк кишинин малы жаны көбөйдү, каргышына караса өз атаңбың өгөйбү, мындай бузук какпаштын ишилгери жөнөйбү деп баягы жигит ачууланып Тейит чалды соёлу, калмакка барбай коелу деп Курманбекке дагы бир топ сөздөрдү айтат экен. 40 жигиттин бул кабарын угуп, Курманбек ичинен күйүнүп, сыртынан күлгөнү менен ичинен күйүп, баягы эстүү жигит эмеспи, баатыр жигит. Ошондо да атасын 40 жигитке уят кылгысы келбей, сыр алдырбай, атам Телтөр атты өзү мине берсин. Телтөр аттан кем эмес, кой күрөңдү деле минип барам. Кудайым кой күрөңгө күч кубат берсе, ал да бир чоң ишке жараар деп 40 жигитин таратып жиберип, үйүнө кирип, баягы ичинен кайгырып жатып түш көрөт дейт. Түшүндө бир кыйын иш көрөт дейт. Ошону бир айтып берсеңиз, Алтыке. Курманбек баатыр түш көрүп, Жубай Канышайга айтып турган жеринен айтып берейин. Айланайын Канышай, астейдил туруп көзүңдү ач, айыптап каргап өз атам, ат бербей болду кайрагас, жаңжалдашып урушсам, жолун көп да жолдош аз, жаң эле жатып түш көрдүм, жаныма мүшкүл иш көрдүм, жүрөгүмө сайылган, жебең дөңгөн шиш көрдүм, мунусуң эмне болуучу, муңумду жазып жоручу, ак сарайдың айлантып, 6000 душман курчаптыр, алып урушуп ал менен, алдымдан атым чарчаптыр, арышы жайлап бузулуп, араң желип алчаптыр, колумдан найза сыныптыр, кой күрөң шорду тыныптыр, алтын саптыр кылычым, ак кабынан чыгыптыр, ажал кыстап башымдын алкымынан сыгыптыр, бирдеме дечи Канышай, балким ушуланыптыр деп дагы бир канча түшүн айтып берет Канышайга. Курманбектин түшүн угуп, Канышай
жоорумакчы болот. Бул илгертен эле баатырлардын түшүн жоруп оң жака багыттаган ушул өмүрлүк жары болгон. Ошол сыяктуу эле Канышай апабыз дагы Курманбектин түшүн жакшылыкка жооруп турган жери. Түндөгү түшүңдө түш болсун, түшүңдө оң жолдоң иш болсун, тууруңа кол салган душманың аңа күч болсун, кыранымдеги мындайдын канчасын аңа түткөнсүн, жалгызмын деп жабыкпа, жалтанып жодон камыкпа, жалгызына жары бир өзүм деги жараткандың аныктайтын. Ойлоно бербең түшүңдө, оңдоду Кудайдан ишиңде, оңкосунан сайыпсың, оң келген саган кишиңде, атка бир жүгүң артынып, кербен бир болупту жүргөнүң, каршылашкан душманда жеңип бир келет экенсиң, каралаң аттан дөлөндө, эңип бир келет оң экенсиң, убайымда тарткан шор деги жеңип бир келети экенсиң деп Курманбектин түшүн жакшылыкка жооруптур. Ошол кезде Курманбектин 6 жашар баласы Сейитбек ата энесинин сөзүн угуп жатып ойлонот. Атам калмакка бармакка түшүн жоорутуп жатат. Кокус ажал жетип өлүп калса, чалдын каары менен жаман чыгып калып, жакшы атанын атын булгаганча өзү менен бирге жөнөйүн. Өлүп кетсе өз колум менен көмөйүн, өлбөсө өнөрүн көрөйүн деп, атаке мени да ала кет, душмандарга бирге жөнөйүн деп ээрчигенинде, Курманбек сүйүнүп, бир четинен ыраазы болуп, бир четинен жаштыгына капа болуп, энеңе каралаш деп таштамак болот. Ошол арада душмандарга бирге жөнөмөккө 40 жигитке да кабар жөнөтөт. Бирок 40 жигиттен кабар жок болот. Негизи 40 жигиттин келбеген себеби Курманбектин тел тураты жок. Анын ордуна бышты чыкма күчкө толо элек кой көрөңдү минип баратат. Курманбектин өлүп калаары же тирүү калаары белгисиз. Бир Курманбектин айынан 40 үстөн кырылып кетпейли. Курманбектен четтейли да Тейитханды беттейли. Тейитханга өтүп алып тирилибизди эптейли деп алардын кеңешип алган жайлар бар эле да. Өзү чара, кеңешип алышкан. Курманбек баатыр 40 жигитин күтүп келбээрин билгенден кийин жоого жалгыз аттан чыккан жеринен Улукбек эми өзүң айтып бер. Жана 40 жигиттин келбээрин билгенден кийин анан жоого өзүм жалгыз чыга берейин деп мына ошондо супа садак чалганда таң агарып атканда дейт да. Жанагы 6000 аскер 6 курчап алган эле дейт. Ошолорду ок өтпөсүн кийип алып, жанагы тел ордуна бышты чыкма кой көрөңдү минип алып, капкан оозу ачылып качырып чыккан жери. Асманда учкан куштан бар, 6000 келген душман бар. Асаба жайып кол келсе, аралап тоун бузган бар. Жерден учкан куштан бар, 7000 келген душман бар. Жер титирер кол келсе, жеке тоун бузган бар. 6 катар курчаптыр ак коргонду душмандар. Мына муну көргөндө муңайым жүзүн нур чалып, алтын саптуу кылычын алып баатыр белге курчанып, айгышкан жоого сунуучу ак найзадай курчалып, ак таңга жакын калганда аткан октой зуулдап Курманбек чыкты үн салып, колтукту керип түйүлүп, тоёндой болуп жүгүрүп, кой күрөң барат күч алып. Курманбек баатыр чыкты деп, куюндап качты бүт таанып. Мына ошондо качкан жоонун артынан карышкырдай киридеми, илбээсинди көргөндөй ителгидей тийдеми дейт. Илбээсин деген бул жанагы бүркүт, куш, ителгилерди салганда ошол куштар ала турган майда чүйдө жандыктардын барысын илбесин деп айтып койгон. Ага коён да кирет, түлкү да кирет, жана башка чымчыктар, көгүчкөндөр да кирет. Ошо качкан жоонун артынан карышкырдай киридеми, илбээсинди көргөндөй ителгидей тийдеми. Артын салып качкандын ар жерде калды баштары, жонун салып качкандын жолдо калды тарыптары, даалысын салып качкандын далдайып жатат тарыптары, дардайып кулап өлүүдө дарманы жок карттары.
Бүркүттү көргөн коёндой дүрбөп качат жаштары, араңдан зорго кутулат аргымак болсо аттары. Жайып учуп канатын карматып гүлүк ататын, үстүндөгү Курманбек ыраазы болуп күлүккө, калмака салган бүлүккө. Демиңен жамбай жүгүрсөң салбайсың деп күйүткө, сайып кетип баратат сансыз келген душманды түгөтсөм деген үмүттө. Деп мына ошондо Курманбек канча кырып жиберет, 6000 келген душмандын 2000-ин түгөтүп, калганын жарадар кылып, көрүнгөн жака чилдей таратып жүдөтүп кууп салган учур эле да. Ошол учурда жанагы согуш кылган чоң майдан тала бош болуп калат. Баарысы көрүнгөн жака качып кеткен болот. Ушул жерденчи Улукбек кошумчалай кетейинчи. Сонун айтып бердиң да. Ошол азыр айтып атпайсыңбы, элестетсең болот да. Бизде өнүккөн мамлекеттер сонун кылып кинолор тартып атышпайбы? Алардын да өздөрүнүн баатыры болгон, ошол баатырды бир кол менен чапса канчаны кырып, анан аны биз фантастика дейбиз да, бирок чындыгында аларда дагы биздин Курманбектей болгон баатыр болгон. Жанагы бизде кайсы кинолор бар эле го? Троя, Спартак, ушул кинолорду, ушул кинолорду көргөндө элестетесиң, ошондой эле азыр айтып берип атсаң, ушундай көз алдыга тартылып атат да. Чын анысы. Негизи Курманбек баатыры боюнча, негизи эле Кыргыздын кенже эпостору боюнча кинолорду тарса укмуш болчудай. Бул эми сөз менен жеткирүү, бул Кыргыздын илгертеден келаткан каада, салты, наркы, канына сиңип калган ушу сөз байлыгы да. Балким дагы келечекте биз да өнүксөк тартат чыгарбыз. Буйруса. Окуяны андан ары улай берели. Жанагы майдан ээн калган дейт, жанагы калмактар көрүнгөн жака чилдей тарап кеткен кезде. Ошол кезде жанагы кууганына жете албай, качканынан кете албай, жанагы Курманбектин алдында минген бышты чыкма кой күрөң алынан тайып, мурдагыдай боло албай, күчүнөн тайып, кара тер басып, шай кетип калган учур эле да. Жарыктык деп аланан атынан бир өксүп алып, түшө калып атынан, жанагы белин бошотуп алып, ары бери бастырып айдарым желге жетелеп калат да. Анан алыстан дүрбү салып байкап турган кыраакы Дөлөн, ай бул баатырлардын салтында жок эле, бул чоң согушта атын ары бери жетелемей, же бизди алдап калып эле атым чарчап калды деп жакын келгенде кайта кыргын салган турабы, же болбосо атасы карик киши эле дейт да. Карик деген бул сараң деген сөз. Атасы карик киши эле бул жолу атын бербей койду, тел торуну бербей койду. Өзү жалгыз жүрөт. Буга жакыныраак барып алайын, дагы дүрбү салайын, аттын кабарын алайын деп жакыныраак келип караса, чындап эле тел тор эмес экен. Анын ордуна башка ат минип чыккан көз жеткенден кийин анан жакын үн жетер жерге келип алып, Курманбек, жого минчүү тел торат, жорудуу Курманбек, ажал өлүм башыңды тоорудуу Курманбек. Атаң карик киши эле, тел торудай бууданды бербедиби Курманбек, ажал айдап маңдайың тердедиби Курманбек, атасы башка кыркарам сени менен согушка келбедиби Курманбек деп жанына келип алып бир топ сөздөрдү айтып кекетип, ошондо ачуу ызаасына тиет да. Анан Курманбек ошондо ачууланып кетип, же сенин каның тарткандар, же менин каным тарткандар, бүгүн өлсөм да сени ала жатайын деп атына шап мине калып, мына ошондо качырат. Курманбек баатыр найзасын сунуп Дөлөндү качырды дейт. Соңку демин бек жыйып камчыга күрөң ачынды. Жаадай учуп жетерде, жара сайып кетерде. Жар урунду алдынан жар чети тайгак бетеге дейт да. Бетеге деген чөп бул сиздер билсеңиздер керек, жайлоолордо кыска чөп болот, өзү катуу болот. Анан ал жерде анын үстүнө сыйгалак болот, аябай аттын буту эмес, адамдын буту токтобойт да. Ошол жар чети тайгак бетеге, жал куйругу дирилдеп жардан каргый бергенде, жерге туяк тийгенде, тик түшөргө кубат жок кой күрөң түштү буралып, үстүндөгү Курманбек арманай жыгылды кошо суналып дейт да. Эми окуяны Гүлена андан ары улап кой. Курманбек тура калганда Дөлөн хан качырып келип найза сайып өтөт. Ошондо көкүрөгүнө кирген найзанын сабы сынып, жарым карыш түпөгү далысынан чыга түшөт. Эми Курманбек адам болбостур, кансырап өлсүн деп аскерлеринин баарын алып алып кетип калат. Ошондо бул жеринде бир кызык да, элдин оюнда баягы мындай да суроо калып кетиши мүмкүн да.
Дөлөнхан Курманбекти өлтүрдү. Талаага ташталып кетип калды эми кансырап өлсүн бул депчи. Анан эң негизги баягы кыргыздарды калкалап турган Курманбек да. Ооба. Курманбек өлгөндөн кийин эмнеге калган элди чаап албай, басып албай, аскерин алып алып кайра кайтып кетти. Ал жерде мындай болот. Ушундай суроо. Мындай болот, мен жооп берейин. Ал жерде мындай болот да. 6000 келген калмактын Курманбек 2000-ин өлтүрүп, 4000-ин чилче таратып туш жарака кубалап жарадар кылып алайын. Анан Дөлөнхан ойлонгондо эми бул кол менен барсам Тейитканда жөн жаткан жок. Андагы элдери бар, андагы аскерлери бар. Бөөдө кырылып калбайын деген ойдо кайра артка кылчайып жерине сапар алган да. Туура эле. Себеби Курманбектин колунда 40 жигит эле болгон, калган аскердин баары Тейтбектин колунда болгон да. Анткени хан да. Анткени хандын колунда болгон калгандары. Бешим малынан өтүп жарадар болгон Курманбек жылдыз толгондо эсине келип болуп өткөн окуяны эстеп турган жери. Алсырап жатты бир карып, күгүм кирди күн батып, жылдыз толду бел жатып, эминедаң иштер болгону ошондо билдиң эс алдып, жаш күлүгө кой көрөң, жанында турат баш салдып, көкүрөктө сыры найза, көдөндө турат капталып. Жыгылганын эстеди, жылдыз толгон малында, көзүн ачып караса, кой күрөң турат жанында, аттанар жакын үзөңгүң, артылдып калган жалына, сагалдырык салдыну, жүгөнү турат башында, байлап койгон немедей, басып оттоп кет албай, окурана жаны бар, оозу чөпкө жете албай. Ай кой күрөң кантейин, сен да кылдың жаштыкты, аттын бары турат деп, ан ойлошум мастыкты, кана деле кайра кетирбей, калмактана болгон кастыкты, кана деле кердек батырдык, кан жөткүрүп жаттыкпын. Курманбек өзүнүн эсине келип, жол четиндеги чоң таш кептеп, жылып барып жөлөнүп отуруп, таңга карап атар маалында чубалжыган кербен көрүнөт. Кербендин алдында кара калтар жорго минген жигит алдыда кыйлап бөлүнүп, карааны башка көрүнүп келе жатканы көрүнөт. Ал досу аккан экенин айныбай тааныйт. Ошондо өзүнүн башынан өткөн окуяны кербенден жашырып, кербен башын айтып турган жери. Өзүнүн ким экенин жашырып. Ооба, өзүнүн ким экенин кербенден жашырып, анан кербен башы акканга айтып турган жери да. Ушунда аккан досун тааный коюп Курманбектин минтип айткан жери бар. Темирчиден дат калды, тең туш досум акканбы? Тентип өлөр чагымда теңирген ишим жакканбы? Усталардан зат калды, молдолордон кат калды. Кудай айдап жеткизди, курдашым досум акканбы? Эй аккан дос кандайсың? Эмне тааный албайсың? Эсим ооп баратат, эмне түшө калбайсың деген жери бар. Менде дагы бир суроо бар да. Муну мен эмес, эл берип атат деп кабыл алыңыздар. Жанагы Курманбек, мен ушундай досуңмун дегендей мен деп кыйытып айтып атат да. Не себептен ушул аккан мындай достуктун символу катары тарыхта калып атат. Аккан менен Курманбектей дос болсоң, Манас менен Алмамбеттей дос болсоң деген сөздөр калып атат да. Анан жана энтип Курманбек аккан экенин таанып атат. Не себептен кечке чейин, көпкө чейин да ушу аккан Курманбекти тааныбай калды? Курманбек баатыр өзүн айтпай жашырып турган себеби мындай намыс болгондо, ал өзү баатыр болсо, атак алайга, даңкы далайга кеткен болсо, ошентип кансырап талаада жалгыз жатса, же атынан жок, же 40 жигитинен жок, ошол себептен дагы өзүн баягы жашырып намыс көргөн, балким мен айтпасам да тааныйт чыгар, өзүмдүн досум болсо, кандашкан досум болсо, тааныйт, балким таанып калар деп жашырган да. Бул тааный албай калган себеби Курманбек жарадар болгондо
Кан менен кошо жуурулушуп, өңү кубарып, босоруп, акыбалы өтө оор абалдар да. Үстү топурак чаң, үстү топурак чаң болуп, ошо кан менен жуурулушкан ылай болуп, анан ошол себептен тааный албай калса керек. Анан Курманбек дагы өз жана Пежач айткандай өзү намыстанып, акканды ойлогондо, ушундай абалда калган досум болбойт эле. Өзү баатыр болсо, анан ушинтип жол жээгинде элден жардам күтүп калмак беле деп акканда ойлонгон да. Мындай досум жок эле деп. Баатыр болсо ошентип ойлогон да ал деле. Жолдун чекесинде жатып калбайт эле деп. Келгиле аккандын жообун, угалы. Баягы кой көргөндөн кеттиби же жүрүнүң жүрөгүң найза аралап, жүрөгүңдү жаралап деген атасын каргыш жеттиби? Курманбек көзү караңгылап, өлүм астында жатканда бир топ сөздөрдөн кийин Курманбек экенин аныктап таанып, аккан досун Курманбек экен айтып турган жер дейт. Баракалла. Жүрөгүң найзаң аралап, жүлүдүңдү жаралап, калыптырсың тала дең, алып кетем жүргүнүң, ал теле шаргалама, айгар бир болсоң жараттан, аккан досуң садака, кызыл жургу тайымды, минбесиңби жан досум, кызылыгым капшайым деңе кийбесиңби жан досум, Кытайдан келген жайымды билбесиңби жан досум, Кылчайбаң үйгө кетелик, жүрбөсүңбү жан досум, Канышайга кетелик, жүрбөсүңбү жан досум. Канышайдын кулуна тапшырайын саламат, орто эле жолдо турасың, о дарылып аманат, ушулар ман эмеспи, урушка бир биндиң жаманат, алган жарың Канышай досум, көрүп бир калсың көзүңдү, убайымды бейбакың, уксун бир кере сөзүңдү, атаң бир какмаш ат бербей, кесиптир досум демиңди, ал деле жашар жалгызың, уксун бир кере сөзүңдү, аман эсен айыксаң, айбалыдай калмактан, сенин алабыз го кегиңди. Бале. Деп айткан экен. Ошондо Курманбек аман калбастыгына көз жетип, дос акканга кересин айтып турган жери. Айланайын аккан дос, аламга жарык чачкан дос, алым жокту табылып, абиримди жапкан дос, аламдан кетет өңдөндү, Марстан досум кайыр кош, кагылайын аккан дос, качанда жарык чачкан дос, карым жокту табылып, капалыкты баскан дос, кубатым жок кетүүгө, ой кабылан досум кайыр кош, ой өлсем досум көмөрсүң, өкүр быйлап көнөрсүң, өлгөнүмдү айтмакаң, өргөмдү карай жөнөрсүң, үркүттү калды жетимим, өз көзүң менден көрөрсүң, өстүрүп багып атадай, өзгөчө көңүл бөлөрсүң, өчүмдүң алып өскөндө, дөлөндүң канын төгөрсүң, өпкүнүң бетин баланын, өзүнө жакшы карагын, какпаш чалга калтырбай, кашкаргаң алып кет талабым, карусуна толгондо, карышкыр болор таланын, кан кусуп жаткан досуңдун, ой калтырбай айткын саламын, ой абалын сурап баланын, аябай жакшы карагын, ал кубатка келгенде арстаны болор таланын, 6 жашар жетимге айтып кой менден саламым, деп ошентип кеп айтып, тили калды булуп, дем ала албай Курманбек тамагынан мунуп, Азирейил батырдын ай жанын алды суруп, деп ошентип кеп айтып, тили калды булуп, дем ала албай Курманбек тамагынан мунуп, Азирейил батырдын ай жанын алды суруп, аккан ыйлайт буркурап, ой жаш менен жерди жууруп, ой Ой арман, ай арман.
ушул жалпы элдин тиреги болгон Курманбек Баатырдын дүйнөдөн өткөнү жүрөктү канатып жүлүндү эзбей койбойт. Бирок деген сөз бар. Бул Курманбек өлдү деген вариант, биз алып барып аткан вариант бул Калыгакиевдин жана шакирти Сарыбунан Дыйканбаевдин варианты боюнча. Ал эми Орозбек Урманбетовдун жана Молдо Басам Мусулманкуловдун жана ошого эле бир катар башка өнөрпоздордун дагы варианттарында Курманбек Баатыр өлгөн жок, тирүү калат деп айтылат. Буйруса келечекте биз менен болсоңуздар, балким ушул Курманбек Баатырдын тирүү калган вариантын дагы алып чыгарыбыз бар ушул долбоордун алкагында. Ылдый жака ой пикириңиздерди жазып комментарий калтырып кетиңиздер. Сиздердин сунушуңуздар болсо, сунушуңуздар жагып калган болсо, ошол эпосту, ошол дастанды алып чыгабыз деген ниеттебиз буйруса. Анда эмесе окуяны андан ары улай берели. Улайлы. Жана антип кан досу, антташкан досу Курманбек Аккандын колунан о дүйнөгө узап кетет. Аккан ыйлап, зыркырап, агып жашы буркурап, аруу таза жуудуруп, албооштуп, белин буудуруп, ак кепиндеп жерге берет. Муну ошондо ары бери өткөндөр Куран окуп турсун деп жол боюна көмдүрүп, Турпан менен Кашкардан мыкты усталарды алдырып, ак күмбөзүн салдырып, Курманбектин керези боюнча Сейитбекти өзү менен Кашкарга алып кетейин деп, жанагы Турпандагы жаңы салган ак коргонуна жөнөп калат. Ошол учурда Канышай Курманбек кеткен жолду карап, муну ошондо күнүгө мунаранын үстүндө келер жолун карап, кеткен жолун карап, аябай буушайман болуп жүргөн учур эле. Бир топ адамдардын келе жаткан караанын көрүп, Канышай сүйүнүп кетип, Курманбек өзүдүр, же Курманбектин кабарын билген кишилердир деп, капканын оозунан өзү тосуп чыгат. Жакын келгенде Аккан аяш экенин таанып, муну ошондо Курманбектин кабарын сураса, Аккан өз колу менен көмгөнүн, Курманбек Баатыр калмактардан өлгөнүн айтып өтөт. Муну ошондо Канышай күйүтүнө чыдай албай, өзүн өзү бычак уруп, жүрөгүнө канжар уруп, адагы дүйнө салат. Аккан ыйлап, зыркырап, агып жашы буркурап, аяшы Канышайды дагы жерге берип, Сейитбекти өзү менен алып кетээрде, муну ошондо Акканга ой келет. Баласы жоодон өлдү тигиндип, келини күйүтүнө чыдай албай, өзүнө өзү канжар уруп өлдү. Жаман да болсо атасы, келини менен баласы минтип өлүп жатса кабарын кантип угуспай коеюн. Андан көрө Тейитканга бир ос болсо да айтып коеюн деп, Сейитбекти алып алып барса, чал чатырап олтурган экен. Курманбектин кабарын угушса, Тейиткан каткырып күлүп, Кудайым ырас кылган экен, күлүгүмдүн жаны тынган экен. Жараткан жакшы кылган экен, жакшы күлүктүн жаны тынган экен деп каткырып күлөт. Муну ошондо Аккан ачууланып кекетип, кайрадан салам айтып турган жерин Эманбек өзүң аккан. Ошондо Аккан дагы бир салам берип, ачуусу келип айтып турган жер. Айгыядан кесемби, аяшатам эсемби, акырет кеткен досумдун артынан сени жесемби, күн кыядан кесемби, гүлүстөн атам эсемби, күйүттө кеткен досумдун чал сени күйүтүнө жесемби. Каралы жалгыз баласын, каргаган какбаш кандайсың, кансырап өлсө көмгөнгө барбаган какбаш кандайсың, сансыз тейит болсоң да бүгүн тирүү калбайсың. Деп ошентип кеп айтып, кынынан суруп жаракты, кызып каны суюлду, деми күчөп баратты. Муну көргөн Тейиткан өлтүргөнү келди деп, өлтүргүчө сен менин, өлтүрөйүн сени деп, башыңды кесем эми деп, кылычын алып жүгүрүп, Аккандан мурда шилтейин, ыкчам жетип үлгүрүп, толук кумар жазайын, муну да
сагып өлдүрүп деп ошентип келатып буту жерден тайыптыр акканга тийбей кылычы атты көздөй кайыптыр калтар кара жоргонун кара канын жайыптыр жоргосунан ажырып аккан жөө калыптыр Öyle. Hakkandın atın soygunsun артына kaçtı tepеңдеп анық чалдın ажалың ой анық эле жеткен экен деп ачууланып бек аккан кырк жигитти чакырды кармагым деп бакырды кара башың кор кылды ой какша таяң капырды дегенинде кырк жигит ой туш тушунан жапырды хан ордонун ошондон ой чаңын эле көккө сапырды тел торун бек аккан акырдан чечип алдырды акмак чалдым бутунан ой ак болот золу салдырды куйругуна торунун золусунан байлады батырдын өчүн алгын деп ой башогон жакаң айдады жазынын жайык таласын каны менен майлады тейит чалдым эпинен ой териси да калбады баш эти калды балжырап бардык этиң ажырап кандын жытын алган соң ой каршкыр кетти келип жеп көрүнгөн жерден бөрү куш көпчүлүгүн терип жеп урматың ашкан bir кезде ушундаяң өлдү тейиттеп Öyle. бул ишти кылып тындырып тейиттин белин сындырып кеңеш кылды кырк жигит кыпчактын элин жыйдырып көпчүлүк ичи дуулдайт кыркында да кылгылык Курманбек менен барбаган кыркында да кылгылык кыраандын дозу бек аккан кыркында салчы кырдырып деп сүйлөшүп чуулдайт кыпчактын эли кыйкырып Курманбектин 40 адам 200'lü 40 aram teyittин көрүп өлүмүн туш-тушка качып кетиптир. Көргөн билген адамдан акканга кабар жетиптир. Кырылышып кармашса кылычтап башын кесиптир. Түп көтөрө кубалап алардын түптөрүнө жеттир. Досумдун өчүн алдым деп, канын төктүн чалдым деп, 40 aramдын баарына кылычымды алдым деп, Сейитбек өссө барабыз Төлөнхан жалгыз калдым деп, Курманбектин керези боюнча аккан Сейитбекти өзү менен кошо ала кетет. Ай баракалла. Кырчыгында. Мына ошентип Сейитбекти Кашкарга өзү менен ала кеткен жеринен окуя бүтөт. Калгакиевдин варианты боюнча. Андан ары Курманбек Баатырдын баласы Сейитбек аккандын колунда өскөнү, чоңойгону, алгачкы сүйүүлөрү, элине кайтып келгени, атасынан калган телторатка кантип ээ болгону, кайта калмактарга жортуулга чыгып атасынын өчүн алганы, Дөлөнхандын өлтүргөнү, Дөлөнхандын өлүмү, бул теманын баарысы Сейитбек дастаны болуп өзүнчө дастан катары келет. Сиздер алдына ой пикириңиздерди калтырып сунуш кылсаңыздар, балким ушул долбоордун алкагында Сейитбек дастанын дагы алып чыгып калышыбыз ыктымал. Андыктан биз менен болуп, биздин долбоорду колдоп, лайктан басып, жакшы ой пикириңиздерди калтырып, батаңыздарды бере бериңиздер. Ушул Кыргыз улуттук манас театрынын дастанчылары түзгөн улуу доор аталышындагы долбоорусун жүрүшүндө Курманбек эпосу боюнча ала албаган ойлорду, сөздөрдү, мурда ыр түрүндө түшүнбөй калган, кайсы бир суроолуу калган сөздөрдү бүгүнкү долбоордун жүрүшүндө жакшылап түшүндүңүздөр деп ойлойбуз. Сиздер менен Кыргыз улуттук манас театрынын дастанчылары болду. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.